эмгектери боюнча көчмө методикалык окуу жүрүп жатат. Биз сиздерге кумунун жүрүшүн чагылдырып берип турабыз. Анда эмесе келген коноктордун ой пикирин билүү максатында сурамжылоо уюштурууну чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Кайсы мектептен келдиңиз жана кандай биз алдыңыз? Кайсы жалпы орто билим беришин өткөндүм, эң жакшы. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Кайсы орто мектебинде Бүгүнкү көчмө методикалык окуудан эмнелерди алайын деп жатасыз жана ошол боюнча болушуңуз. Бүгүнкү көчмө семинардан жакшы жаңы маалыматтарды алам деген ойдомун. Чоң рахмат ишиңизге. Рахмат сизге. Кандай белги алдыңыз? Кайсы мектепте болосуз? Өзүңүз Мен фамилиям Базаров Мамытовдон Акмасан. бүгүнкү көчмө методикалык окуудан эмнелерди күтүп жатасыз? Оюңузду билдирсеңиз. Жаңы ыкмаларды күтөм, тажрыйба алмашуу максатында. Кандай келип алдыңыз? Кайсы мектептен болосуз? Жакшы, кутмандуу күнүңөр менен кыздар. Биз Корчек Актаназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинен келдик. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен ошол мектепте биология сагынан берем. Чыныстанова Нурзат эжекеймен. Бүгүнкү көчмө методикалык окуу боюнча көчмө методикалык окуудан кандай жыйынтыктарды күтүп жатасыз жана өзүңүзгө эмнени алайын деп жатасыз? Мен өзүм метод алмашайын деп келдим. Бул бүгүнкү химия биология сабагынан мен өзүмө бир кызыктуу, жакшы методдорду ала алам деген ойдо келдим. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат кыздар сизге. Алдыңыз кайсы мектептен болосуз? Исмаил Матчатында жалпы орто билим берүүчү мектеби. Жакшы, рахмат. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Өзүм Тургунбаева Сураман Световна, Исмаил Матчатында орто мектебинде химия мугалими болом. Бүгүнкү көчмө методикалык окуудан эмнелерди күтүп жатасыз? Ой пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Бүгүн мен ойлоп күтүп келдим, жаңы стратегиялар, жаңы методдор менен таанышам деп. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз азыр химия сабагынан ачык саат өтүп чыктыңыз. Сабактан кийинки ойлоруңуз? Ооба, ачык саатты өттүм. КМОдо коноктор келишти, окуучулар 9 В классты алдым эле, как раз жакшынакай өздөрүнүн ойлорун, билимдерин көрсөтүшүп, сабакка активдүү катышып беришти. Ошо сабактын максатында окуучулардын позициясынан алып сабак өттүм эле. Ошол максатыма жеттим деп ойлойм. Албетте, переживание деп коет го, ички сезим, ички толкундануу болду. Бирок ошого карабастан сабак жакшы чыкты деген терең ишенимдемин. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Азыркы учурда биз табигат саатынан ачык саат өтүүчү Тагаева Токтокон эжекейге келдик. Анын сабактын алдындагы эмоциялары менен таанышуу максатында интервью алмакчыбыз. Азыркы учурда сиз табигат саатынан ачык саат өтөм деп жатасыз. Сабактын алдындагы эмоцияларыңыз. Чувствуңуз? Көтөрүүнүн алдындагы эмоциям өтө толкунданып турам. Кудай буйруса, ушу 7-А класс менен тарбиялык сатыбызды эң жогорку, эң мыкты деңгээлде өтөм деген ойдомун. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Азыркы учурда күнү боюнча 2 ачык сабак өтүлүп бүтүндү. Анда эмесе мугалимдердин ушул 2 ачык сабак боюнча ойлорун алалы. Siz azırkı учурда 2 ачык сабакка катышып чыктыңыз. Бул сабактар боюнча сиздин ойуңуз кыскача түшүндүрсөңүз. Сабактары усул алмашуу, анан окуучулардын кандай активдүүлүгүн байкоо үчүн келдик. Аябай окуучулар жакшы катышышты. Мугалимдериңерге, эжекелериңерге рахмат. Изденген азыр медиа сабактуулукту жоюу боюнча негизги максат коюлган. КП компетенттүүлүктү боюнча дагы ушул 2 маңызды тең ачып бере алышты. Рахмат, балдар дагы активдүү катышат экен. Окуучулар да жакшы.
Сизге дагы чоң рахмат, ишиңизге. Сиз азыркы учурда эки ачык сабакка катыштыңыз. Ушул эки ачык сабак боюнча оюңуз жана окуучулардын катышуусу. Мен бул мектептеги мугалимдерди эң жогорку деңгээлде даярдангандыгын көрө алдым. Рахматымды айтамын. Окуучулар да билимдүү экен. Силер дайыма ушундай билимдин артынан түшкөн мыкты окуучулар болушуңарга тилектешмин. Бүгүнкү келечектин, эртеңки келечектин ээси силерсиңер. Муну эч убакта унутпайсыңар. Чоң рахмат ишиңизге. Сиз азыркы учурда эки ачык сабакка катышып чыктыңыз. Ошол сабактар боюнча оюңуз жана окуучулардын катышуусу боюнча айтып берсеңиз. Жакшы, негизи мен биринчи ачык сабакка катышпай калдым. Шартка байланыштуу кесип келип калдык. Экинчи ачык сабакта биз өзгө жакшы нерселерди алып өттүк. Окуучулардын активдүүлүгү жакшы, мугалимдин аракети дагы жакшы. Мындай семинарлар дайыма болуп турат, дайыма өзгөлтүксүз катышып турабыз. Жакшы маалыматтарды алып кетип атабыз. Силерге да рахмат ушундай бир интервьюларды алып уюштуруп атканыңарга. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.